Онлайн жылдызы. Бул көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу проект. Интернет тармактарынан суроолорду чогултуп, эң кызыктуусун тандап, көрсөтүүбүздүн каарманына беребиз. Бүгүн бизде конокто жылдын мыкты клипмейкери Эрнис Сыдыков. Эрнис Сыдыков клипмейкер Instagram баракчасында 195 000 катталуучусу бар. YouTube каналында Эрнис Сыдыков тарткан клиптерди 12 миллиондон ашык көрүүчү көргөн. Жалпысынан 300дөн ашык клип тарткан. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Режиссер Эрнис Сыдыков. Оператор Младян Сапиев. Актерлар. Normal qarab tur dasturga. Kulib qo'ydim. Oqshirgan ko'kkan. Jilmayganmasi. Сосиски тут. А вы здесь одно ключ. Көрсөтүүнүн эрежеси менен тааныштырып өтөлү. Ачык айкын жооп берүү керек. Ооба жок билбейм деп жооп кайтарганга болбойт. Программанын ичинде бир эле суроодон баш тартканга укугуңуз бар. Даярсызбы? Даярмын. Жылдын мыкты клипмейкери номинациясынын жеңүүчүсү болом деп ойлодуңуз беле? Эгер чынын айтсам, башында ойлоп аткам, болот болушум керек деп, анан кийин ортолоп калганда болбой калат окшойм деп чет өлкөгө кетип калгам. Сыйлык тапшыруу аземинде жетишпей калганыңызга өкүнгөн жоксузбу? Бир четинен өкүнүчтүү болду. Аябай аракет кылдым. Бирок 4 саат самолет кечиккенине байланыштуу келе албай калдым. Бир клипке канча каражат кетет? Бир клипке орто эсеп менен $1000 тегерегенде акча кетет. Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Үй бүлөлүмүн 3 уулум бар. Бир келинчегим бар. Мыкты клипмейкердин аткаруусунда бир чыгармак байлабы? Жок, мен такыр ырдай албайм. Ошентип бул суроодан отказ кылат окшойм. Кичинекей кезиңизде ким болууну кыялдангансыз? Мен кичинекей кезимде КамАЗист дальнобойщик болом деп кыялданчумун. Себеби менин атам 89-жылдан бери КамАЗ айдайт. Мен да чоңойсом КамАЗ болом деп ойлочумун. Бирок кийин мектепте окуп жүргөндө камера алып беришип мага. Ошол кичинекей камеранын себеби менен ушундай операторчулукка кетип калдым. Нурмат Садыров «Сага» аттуу клибинин сценарийин
Эрнест досумдун башынан өткөнбү деп ойлойм деген интервьюсу бар экен. Ал кандай эле? Ооба. Жок, ал менин башыман өткөн эмес. Просто ал жерде каарман оператор болгонуна байланыштуу. Ошентип съемка учурунда күлүп отушкан, сен өзүң башыңан өткөн эле жазып койгон окшойсуң деп күлүп отушкан. А так андай болгон эмес. Данияр Чыңгыз Айтматовдун кайсыл чыгармасынын каарманы? Саманчынын жолу. Жамиля. Жалпысынан канча клип тарттыңыз? Жалпысынан бир 300-400 тегереги болуш керек. Клип тартуу учурунда көп кызыктуу окуялар болсо керек. Клип тартканда чын аябай кызыктуу окуялар аябай көп болот. Мындан 8 жыл мурун болуш керек. Нурлан экөөбүз, Нурлан да жаңы чыгып аткан учур, мен да жаңы чыгып атканда. Бул жакта күз болчу, Астанага эчтекени билбей эле автобуска отуруп экөөбүз кетип калабыз, клип тартып келебиз деп, Эркелетсем деген арна. Бул жакта күз болгондо ал жакта кыш болуп калат экен да. Биз жемпирчен барып ал жакта аябай үшүп, таанышыбыз жок, жатканга жерибиз жок, тосуп алган эч ким жок, аябай кыйналганбыз. Анан базарга түшсөк, ошол жерде кыргыздар иштейт экен да көбүнчө. Ошолор бирөөбүзгө гамаж берип, мага перчатка беришип, аябай колдоо көрсөтүшкөн. Эң кыйын тартылган клип кайсы болду? Эң кыйын тартылган клип мен өзүм, досторум Даниярдын клиптерин көбүнчө аябай кыйынчылык менен тартабыз. Себеби аябай көп команда иштейт. Сценарийлер да аябай узун болот. Көбүнчө Даниярдын клибинде, Нурландын клибинде кыйынчылыктар болот. Адам түбөлүктүү жарын бир көрүп билет. Сиз кантип таанышкансыз? Мен окуп жүргөндө эле таанышканмын. Чогуу окуучубуз. Аны фотосессия кылып жүрүп, клип тартып жүрүп таанышып калганбыз. Жубайыңыз кинолорго тартылбай калдыбы? Кинолорго тартылбай калган, себеби 3 уулу болгондон кийин башка нерсеге деле убакыт болбой калат экен. Үчөө уда төрөлгөнүнө байланыштуу үйдө эле бала карап отурат. Клип тартып бериңиз деп келген ырчылардын биринчи эмнесине көңүл бурасыз? Эң биринчи ырына көңүл бурам. Андан кийин албетте акчасына, андан кийин талантына. Кино тартайын деген оюңуз барбы? Кино тартайын деген оюм бар. Өзүм идеялар бар, буга чейин ойлонуп жүргөн. Комедия эмес, фантастика сыяктуу кино тарткым келип жүрөт. Унутчаксызбы? Ооба, аябай унутчакмын. Мен даже клип тартып атканда сценарийди жазып албасам, тартып аткан учурда унутуп калам да. Ошон үчүн ар дайым съемка учурунда сценарийди карап иштейм. Балдарыңыз сизге жакынбы же апасынабы? Чоң уулум мага жакын, ортомчу уулум апасына жакын. Кичинекей азыр билине элек. Аяз баланы атаандашым деп эсептейсизби? Аны быйыл эле таандым, атаандаш деп эсептейм аны. Азыркы учурда баардык клиптер окшош болуп кетти дегенге кошуласызбы? Кошулам. Буга биринчиден биздин ырчылардын күнөөсү бар. Экинчиден бюджет жактан. Билбейм, мисалы мен ойлойм да, Эрнест сенин клиптериң окшош дегенине жооп бергим келет да. Мисалы бир ырчынын, мисалы Бекборовдун өзүнүн стили бар дегенде, Кайрат Кыргыздын өзүнүн стили бар дегенде эле, клипмейкерлердин деле өзүнүн стили болот. Мен өзүмдүн стилим ушундай. Ошого каалагандар келип тарттырат, каалагандар келип тарттырбайт. Аны мен туура түшүнөм. Ырчы айымдар менен иштешкен жеңилби же мырзалар мененби? Мага көбүнчө мырзалар менен иштешкен жеңилирээк. Себеби ырчы айымдардын аябай көп проблемалар болот. Макияжы болот, кашы, кирпиги, чачы болот дегендей. Кадрды аябай жакшы кылып тартсаң дагы, кадр сон болуп турса дагы өз-өзүнө жакпай калган учурлар аябай көп кездешет. Ошон үчүн эркектер менен көбүрөөк иштешкенге аракет кылам. Эрнест Сыдыков артта келе жатып эле шыр эле кантип алдыга чыгып кетти деп таң калгандар болууда. Мен чын айтсам, биринчи голосование чыкканын деле билген эмесмин да, мага ссылка келди. Анан бирок билип аткам что эме болот экен. Анан ссылканы карасам артта экенмин. 2 күндөн карасам кайра алдыга өтүп калыпмын. Ошончам утат болушум керек деп эле жүрөдүм. Кийин карасам артта калып кетиптин. Анан ладно, утпасам. Анан как раз Дубайга чакыруу болуп калып кетип калгам да, көңүл бурбай эле. Андан кийин баары эле чалып, аябай көп WhatsApp толуп кетти, сен калып кетип атасың. Анан мен командамда аябай көп балдар иштейт, 10 чакты бала бар. Аларга чалып,
кичине колдоп койгула, таратып койгула деп. Себеби мен улам Инстаграмга киргизе бергенден уялдым да. Анан балдарыма айттым, эртеси карасам ашып кетиптим. Балалык деген сөздү укканда көз алдыңызга эмне келет? Балалык деген сөздү укканда көз алдыма өзүмдүн айылым келет. Себеби мен айылда 1-класстан 11-класска чейин айылда чоңойгонмун. Ошон үчүн өзүм айылым келет. Өзүңүздүн кайсыл сапатыңыз жакпайт? Мен бирөөнүн көңүлүн оорутуп алгандан корком да. Ошонун айынан клип заказ алганда дагы көңүлү калып калбасын деп жок дебей заказдарды алып алып жетишпей калган учурум бар. Анан унутчактыгым жакпайт. Бүгүн дагы эфирге унутуп калып Данияр чалганды эстеп келдим. Иш графигиңиз өтө тыгыз экенин билебиз. Балдарыңызга канча убакыт бөлөсүз? Балдарыңызды кантип эркелетесиз? Мен балдарыма аябай эле көп убакыт бөлөм. Себеби мурда студияда иштесем, азыркы учурда студияны жаап, үйдүн бир комнатасын студия кылып алганмын. Андыктан балдарыма өтө көп убакыт. Сиздин клиптериңизге айтылган сындарды кандай кабыл аласыз? Мен клип жаңы тартып баштаганда комментарийлерди окуп алып аябай ойлончумун да. Ушундай болуп жазыпты, значит мындай кылышым керек экен, тигиндей кылышым керек. Кийин бара-бара көңүл бурбай калдым. Азыр чын айтсам окуйт деле экенмин комментарийлерди. Жубайыңыз экөөңүздөр үйлөнгөн күн? Үйлөнгөн күн жайында үйлөнгөнбүз. Аябай аба ырайы ысык болчу. Биз биринчи свадьбага жакын мен чоң атам кайтыш болуп кетти, свадьбам жылып кеткен да. Анан свадьбасы жок эле кыргызча кылып үйлөнгөнбүз. Ошол күнү да съемка бар болчу. Кымбатты мен өзүм бир клипке тартып аткам ошол учурда. Кечке съемкада жүрүп, анан кечинде келип үйдө үйлөнгөнбүз. Нуртай Борбиевден сабак алыптырсыз. Барып жолугуп турасызбы? Нуртай агайга акыркы жолу 2 жыл мурда жолукканмын. Ошол боюнча жолуга элекмин. Бирок бизди ушул даражага жеткирип окуткан Нуртай Борбиев жана Молдосейит Мамбетакунов деген агайларым. Аларга терең ыраазычылык. Канат, Максат деген досторуңуз менен катышасызбы? Канат, Максат, Нурбек, дагы бир Канат деген досторум бар. Биздин даже өзүбүздүн WhatsApp'та группабыз бар. Тынбай сүйлөшүп катнашып турабыз. Шакирттериңиз менен тең тайлашкан кандай экен? Ошол жери кичине ыңгайсыз болду да мага. Бирок бир четинен аябай сүйүндүм. Өзүмдүн колумда иштеп жүрүп, кайра өзүм менен таймашып калган учурду биринчи жолу жолуктурдум. Аябай кубандым бир четинен, ийгилик кааладым. Мен башында айтып аткам, силер алсаңар деле жарашат уже. Мен буга чейин деле алганмын деп эмет аларга дем күч берип коюп аткам башында. Бирок арасынан эме болуп кетти, сурулуп чыгып кетет экенсиң да, эл колдоп, ошон үчүн алдыга кетип калдым окшойт. Идеяларды каяктан аласыз? Идеяларды көбүнчө ырды угуп ойлонуп отурганда келет. Эң көбүнчө зар элең баратканда көп идеялар келет. Анан сразу диктофонду алып, сүйлөп жаздырып коем идеяларды. Чоң рахмат, эми хейтерлерден келген суроолорго өтсөк. Өтө арык экен. Спорт менен машыкса болмок. Спорт менен машыксам болот. Туура эле арыксың деп көп угам, буга көнүп деле калгам. Анан мага Инстаграмдан спорт залдар жазып калат. Ушуна келип биз менен бекер машыгып кет дегендер көп болот. Анан 1-2 жолу барып көрдүм. Анан мен убактым боюнча кичине жетпей калат экен да. Ошого барып айтам. Мен ойлойм, негизгиси ден соолугум таза болсо, арыктыгым эч кимге мешет этпейт. Клиптерин баары эле бири-бирине окшош. Себеби мен буну жогоруда айтып өттүм, менин стилим ушундай. Калса көрөт, калса көрүшпөйт, өздөрүнүн иши да. Сизге чоң рахмат. Бүгүн онлайн жылдызында конокто жылдын мыкты клипмейкери Эрнис Сыдыков болду. Чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат сиздерге да.